Мен капият алгам, айына 45 миңден берем. Бишкекте үйүм бар, азыр Россиядамын. Бул жакта тажадым, барып такси кылсам, айына 45 миң төлөй аламбы? Лизинг кандай болот? Ассаламу алейкум. Видео тарткан камеранын аты эмне? Баксы канча, баасы канча дейт. Ассаламу алейкум. Бир жарат менен канча километр жүрөсүз? Лизинг дегенди ким билет, кандай алса болот? Ошо силер калган. Кембагалдан бир тойгону бир байыганы болуп, бир күн иш жакшы болсо мактанып чыкканыңар аман эле бол да кыргызым. Мен чычып келейин. Нени айтып атат? Ассаламу алейкум жигиттер, баарыңардын кутмандуу күнүңөр менен. Кече күнү ролик чыккандан бери толтура комментарийлер келди. Жакшысы да бар, жаманы да бар дегендей. Буга чейин дагы келген комментарийлер мындан ары да келе берет, ит үрө берет, кербен жүрө берет, жашоо улана берет дегендей. Жашоо токтоп калбайт. Кыскасы ушул кече күнкү роликке келген комментарийлердин арасында бирөөсү өзгөчөлөнүп башкачараак жазылып калыптыр. Ошол комментарийни дагы обложкага коюп силер менен бир аз талкуулаганча анан ошол комментарийге жооп берүүнү туура көрдүм да. Буга чейин комментарийлерге көңүл да бурган эмесмин, жооп дагы берген эмесмин да. Анан комментарийде суроолор болуп калса, ошолорго кыскача ролик кылып тартып жооп берген роликтерим бар. Анан жанагы жаман комментарий жазган эмелерге эч качан алар менен мындай тирешип жооп кайтарып эме кылган эмесмин. Бирок могу комментарий бир аз өзгөчөлөнүп жазылыптыр, ошондуктан буга жооп берүүнү туура көрдүм да. Кечеги роликти мен мактанайын деп тарткан жокмун. Биринчиден эмне үчүн буга чейин ролик чыкпай жатты? Биринчи ошого жооп берейин, ошону менен ошонун жүрүшүндө бул суроого дагы жооп чыгат деген ойдомун да. Мен ДТП болуп бир ай үйдө жаттым. Анан машина ремонттон чыккандан кийин дагы көпкө ролик чыкпай калды да. Себеби үйдө да жумуштар болуп калды, анан иштеш дагы керек болуп калды. Таксиге чыгып иштеп атам, үйдөгү дагы жумуштарды бүткөрүп чыктым да. Анан ролик тартканга убакыт жок болуп калды. Ролик тартып кое бересиң, бирок монтаждаганга убакыт жетпей жатты да. Себеби үйдө да жумуштар болуп, ошого ролик чыкпай калып атты туугандар. Анан кече күнү биринчи кар жааган күнү үйдөгү жумуштар токтоду, убакыт кенен болуп калды. Анан ошол күнү ролик тартууну туура көрдүм да. Тартканга да убакыт бар, анан монтаждаганга дагы убакыт бар дегендей. Ошол күнү чыктым, мен жумуш жакшы болоорун билген да жокмун ал күнү. Ошол күнү атайын, мен ушул күнү жумуш жакшы болот, ушул күндү тартайын деген да жокмун. Ошол күнү чыгып, жумуш кандай болот, биринчи кар жаады, заказдар арзан болобу, кымбат болобу, пробка кандай болот деп баштагам ал жумушту. Бүгүн кар жаабыштап, заказдар кандай болот, кар жааганда байланыштуу, пробка кандай болот, деги эле кар жааганда жумуш кандай болот. Анан видеонун жүрүшүндө дагы айтканым бар. Күндө жумуш ушундай болуп жатат. Таксиде жумуш жиндүү болуп жатат. Иштегиле, таксиге келгиле деп чакырык да жасаган эмесмин. Видеонун жүрүшүндө айткан жерим бар. Башка мезгилдерде 120 миң берсе жакшы эле аласың да, мындай сүйүнүп 120 деген мындай жакшы неме да. Кээде 200 миң берип калат, 180 миң берип калат. Бүгүн болсо 120 миң берсе алгым келбейт го. 360, 340 дегендер берип атты эртең. Башка күндөрү 100-120 берсе сүйүнүп алат болчубуз. Бүгүн болсо 100-120 берген заказды алгыбыз келбей жатат. Себеби биринчи кар жааганына байланыштуу заказдар кымбат болуп жатат. 340, 360, 310 менен берип жатат. Ошого байланыштуу алгыбыз келбей жатат деп айткан жерим бар да. Кыскасы, кече күнкү ролик ушундай болуп чыгып калды. Мен резинам зимний эмес, алмаштыра элекмин. Летний менен болгондуктан обедке чейин иштедим. Обедке чейин ролик тарттым. Анан обедтен кийин үйгө барып эс алдым. Үйгө барып эс алганда үйдө жумуш жок, күн суук, кар жаап атат. Анан монтаждаганга убакыт кенен үйдө жатып, анан монтаждап ошол роликти анан YouTube'га силерге салдым. Бул комментарийге жооп бердим окшойт. Анан кандай камерага тартасың, баасы кандай, маркасы кандай деп сурагандар дагы бар. Могул роликти эгер көрбөгөн болсоңор, менин YouTube каналыма кирип көрсөңөр болот. Буга чейин айткам кандай камера колдоном,
баасы кандай, маркасы кандай дегендей. Кыскасы бүгүнкү ролик ушундай кыска ролик жигиттер. Жөн гана мен могу өзгөчө комментарийге кыскача ролик кылып жооп берүүнү туура көрдүм. Өзүңөрдүн ой пикириңерди жазгыла. Кечеги жумуш боюнча ким канча сом иштеди кече күнгө чейин, жумуш кандай жакшы болбой жаткан, кече күнү жумуш жиндүү болду, жакшы болду, эми дагы мындай жумуш качан болот, мындай кымбат заказдар дагы качан келет, ал белгисиз туугандар. Кыскасы биринчи кар жааган күнү жумуш жиндүү болду туугандар. Ой пикириңерди комментарийге жазгыла. Барыңардын ишиңерге ийгилик. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.